Өлкөгө белгилүү уролог Нурбек Моңолов баштаган Бишкектен келген дарыгерлер тобу Талас районундагы улгайган жарандардын ден соолугуна кам көрүүдө. Бактылуу карлык долбоорунун алкагында 60 жаштан жогорку тургундар акысыз медициналык кароодон өтүп, тажрыйбалуу адистердин кеңешин алып жатышат. Тажрыйбалуу дарыгерлер тургундарды Манас айылындагы ооруканада кабыл алууда. Аларга көрүнүү үчүн карлар райондун ар бир айылынан келүүдө. Учурда уролог, маммолог, терапевт, кардиолог, лор, офтальмолог, УЗИ адистери жана лаборатория кызматкерлери баш болгон жалпысынан 18 дарыгер эмгектенүүдө. Мындан тышкары кан жана заара анализдери да акысыз жүргүзүлүп жатат. Мындай мүмкүнчүлүк райондун бардык айылдарынан келген улгайган жарандар үчүн чоң жардам болууда. Азыр Манас айылында ГСП номер 6дабыз да. Анан бүгүн ушу келгенибиз 5 күн бул деген Талас районуна эле. Талас районунун карларды бактылуулак деп 60тан өйдөлөргө да. Анан мукташ болуп аткандарга мындай жөн эле келип алып эле мен бекер жөн эле көрүнөм, жөн айланышта турам деген болбойт. Эми очередь жок болсо көрүнө беришсин да. А бирок мындай очередь мукташ болуп атса, ошо мукташ болуп аткандарга биринчи очередь мындай очередь берсек жакшы болот эле. Анан 40 жаштан өйдө жаштар да кайрылып атат. Аларга макул дегенбиз, эгерде чын эле мукташ болуп атса. 60тан өйдөлөр менен талашпай, чын эле мукташ болуп аябай кыйналып атса, албетте биз көрүп бере беребиз, алга мындай эме жок да. Негизи 60тан өйдө эми мындай возраст болуп эсептелет да эми. Очередь көп болгондун дагы бир себеби, мисалы бир киши кирип алып, бүт 10-15 тең көргүнгүсү келет экен да, ал дагы кичине бизге көйгөй жаратып атат. Мисалы мукташ болуп аткан, мисалы ошо органын көргөзүп кетсе, же баш болсо, же өтү болуп атса, ошону көргөзсө жакшы болот эле да. Ошо мурун келип, ошондо да аябай мукташ баарын үлгүрбөй мындай недовольстволор болгондо, анан ошо тажрыйбаны билип, мисалы Таласка келип алсак, бүт райондор келе берет экен да, Талас областы келе берет. Ошон үчүн район кылып, мындай очередь болбосун деп, ошо Талас районунан баштадык. Албетте Чыңгыз Айтматовго барабыз, Манас району дагы ошого барабыз дегендейчи. Долбоорду Үзүр кайрымдуулук фонду менен Альянс Алтын компаниясы ишке ашырууда. Демилгени жергиликтүү бийлик жана саламаттыкты сактоо министрлиги жактырган. Тараптар улгайган курактагы жарандарга жетиштүү деңгээлде сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүп, ден соолугуна кам көрүүнү максат кылышууда. Мындай жеңилдикке улумун ыраазы болууда. Тургундар дарыгерлердин айыл жергесине келип кызмат көрсөтүүсү, алардын убактысын, каражатын үнөмдөп, көптөгөн оорулардын алдын алууга шарт түзүп жатканын белгилешүүдө. 70-ке чыксаң деле ден соолук керек, 10-га чыксаң деле ден соолук керек. Адам ден соолугу болбосо эмне керек? Бир сыйра текшертип алайын деп ушул жака келдим. Ушинтип көрүп койгоно да рахмат. Бизди монтип текшергенине аябай ыраазы болуп атам. Мисалы мен азыр женскийге кирип чыктым да, текшерип берди эле, жакшы экен. Өзүңдүн акыбалыңды кандай экенин билип алганда жакшы да. Ошо Альянс Алтын компаниясына рахмат. Дагы көптөгөн ден соолугу чыңдап келип ушинтип текшерип көрүп тургула. Дарыгерлерди Бишкектен алып келүү, алардын кызматтары жана башка чыгымдарын баарын Альянс Алтын компаниясы көтөрүүдө. Дарыгерлери 5 күнгө келишкен. 30 майдан 3 июнга чейин кызмат көрсөтүшөт. Кардиограммабыз жүрөгүбүз жакшы экен. Бүгүнкү келген 18 врачтын келип кеткен расходу, дары-дармектери, жатаканасы, тамак ашынан өйдө баардыгы каралган. Ушул Үзүр фондусу биздин областтык администрация менен биргеликте болуп аткан иш. Ата-энелерди билесиздер да, баары эле балдарын ойлоп калган. Биздин өзүбүздүн менталитет ушундай эмеспи? Анан ооруса да ооруган жерин айтпайт биздин аталарыбыз, апаларыбыз, чынына келгендечи. Жок, баары жакшы балам, өзүңөрдү кара дей берет го биздики Кыргызда. Анан биз аларды ден соолугун сурабай туруп эле чакыртып туруп карайлы деген ушундай бир идея келип чыкты да. Баардыгы акысыз. Жөн эле текшерүү эмес, бекер дары-дармектер, көз айнектер, ооруудан Кудай өзү сактасын, бирок 10 кишиге дагы операция кылып берүү мүмкүнчүлүгү да каралып жатат. Мукташ үй бүлөлөр болсо, аны дагы Альянс Алтын компаниясы өзү каржылыкка алып, өзү колго алып атат. Эске салсак, 2 ай мурун ушул эле дарыгерлер тобу Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен Талаш шаарында 2 күн бою элди кабыл алышкан. Бирок кайрылгандардын саны өтө көп болгондуктан долбоордун уюштуруучулары медициналык жардамды элге жакындатуу максатында облустун ар бир районуна барып кызмат көрсөтүүнү чечишкен. Биринчи кадам катары Талас районунан башташкан. Бүтүлүп бир ачылып ушинтип